Assalamu alaikum mekendештер, момун мусулмандар. Кандайсыңар, амансыңарбы? Туткан оразаңар кабыл болсун. Рамазан айынын маанайы жыл бою, же болбосо өмүр бою кошо биз менен болсун. Мына бир ай бою туткан орозобуз, жасаган ибадаттарыбызда улутуна карабастан, жашаган жерине карабастан бардык мусулманмын деген Аллах Таалага ибадат кылган бардык адамзат биримдикти сезип жашады. Мынардагы улутуна карабай, жашаган жерине карабай, кандай сапатта экендигине карабастан бир сезимде бир адамдыгын сезип жашасын. Ушул Рамазан айында жасаган ибадаттарыңар иманыңарды бекем болушуна, өсүшүнө алып келсин. Ушул учурдан пайдаланып мен дагы барыбыз дагы бири-бирибизден кечирим сурайбыз. Бул жашоо дегенде катачылыктар болот. Кимер дилиңерди ооруткан болсом, кандай катачылыктар кеткен болсо, мен дагы ушул эфирден пайдаланып сиздерден барыңардан кечирим сураймын. Кандай гана кызматыңар болсо, мен даярмын. Достор, барыңар дагы бир жолу ушул айт майрамыңар менен куттуктаймын. Айт майрамына эртең ушул артымда турган Сузактагы Борбордук мечит, Чынар жаме мечити, жаңы аты Умар разыяллаху анху мечитинде саат 7:30 белгилүү имамдар Абдулазиз кары жана Икрамжал карылар башчылыгында айт намазы саат эртеменки 7:30 окулат. Барыңар үйдөгү эркектерди ээрчитип, жээниңерди, уулдарыңарды ээрчитип, колуңарда жайнамаз менен ушундай айттык майрам менен мечиттерге чакырып кетебиз. Барыңар, чыгыңыздар. Эртемен 7:30 эртерээк чыгып, жайларыңарды ээлеп, даярданып отуруңуздар. Дагы бир жолу айт майрамыңар менен куттуктаймын. Өмүр бою ушундай Рамазанда алган маанайыңар барыңарга бирге жолдош болсун. Иманыңар мындан да бекем болсун. Мен сиздердин досуңар, жердешиңер, агайыныңер Урманов Жамшит, Урманов ТВ каналында сиздер менен биргемин. Сузактан саламдар.